Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Маанайыңар жакшы болсо сабакка көңүлүңөрдү бургула. Азыркы сабак кыргыз тили боюнча кошумча сабак. Кошумча сабактын темасы балдар текст боюнча иштөө. Кошумча сабактын темасынын максаты балдар окуучулар ата мекенибиз Кыргызстан деген текст боюнча маалымат ала алышат, сөз берметтерин, көркөм сөз каражаттарын чыгармачылык менен колдоно алышат. Окуучулар патриоттуулукка, достукка бекем болууга тарбияланышат. Балдар, бүгүнкү биздин тексттин темасы ата мекенибиз Кыргызстан. Азыр мен бул текстти окуп которуп берем балдар. Көңүлүңөрдү бургула, дептерлериңерди алгыла. Кыргызстан эркин республика. Ал биздин сүйүктүү мекенибиз. Республикабызда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашашат. Алар кыргыздар, орустар, өзбектер, украиндер, дуңгандар, уйгурлар, немецтер, казактар жана башкалар. Алардын баары тең укуктуу. Кыргызстан өз эркиндиги үчүн ар дайым күрөшүп келген. Ага 1991 жылы 31 август күнү жетишкен. Бул күн Кыргызстандын азаттык күнү болуп калды. Аны ар жылы майрамдайбыз. Кыргызстан – свободная республика. Это наша любимая родина. В нашей республике живет более 80 наций. Это кыргызы, русские, узбеки, украинцы, дунгане, уйгуры, немцы, казахи и другие нации. Они все равноправны. Кыргызстан всегда боролся за свою свободу и достиг ее в 1991 году 31 августа. Этот день считается Днем независимости Кыргызстана. Мы отмечаем его каждый год. Балдар, бул текстти дептерлериңерге көчүрүп жазып алгыла. Эми балдар, азыр карап көрөлүчү. Сүрөттөрдөн силер эмнелерди көрөсүңөр? Жогорку тексттен сөздүктөрдү карап көрөлү. Эркин, сүйүктүү, улуттун өкүлдөрү жана башкалар. Баары тең укуктуу, ар дайым гана жетишкен. Азаттык күнү болуп калды. Ар жылы майрамдайбыз. Көрдүңөрбү балдар? Бул сөздүктөрдү дептериңерге жазгыла. Тексттин кыргызча, орусчасын дагы дептерлериңерге жазып алгыла. Эми балдар, Кыргызстанда 7 область бар. Талас обласы, Чүй, Ысык көл, Жалал-Абад, Нарын, Баткен, Ош. Кана балдар, биз кайсыл областында жашайбыз Кыргызстандын? Ойлондуңарбы балдар? Биз Чүй областында жашайбыз. Ооба балдар, биз Чүй областында жашайбыз. Дагы эгемендүүлүк күнү кайсыл күн экен балдар? Эгемендүүлүк күнү 31 август. Биз ар дайым 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн белгилейт экенбиз. Кыргызстандагы улуттардын өкүлдөрү балдар. Көрдүңөрбү? Кыргызстандагы улуттардын өкүлдөрү ынтымактуу жашашат экен. Кайсы улуттар жашайт экен балдар? Бизде кыргыздар, орустар, өзбектер, дуңгандар, уйгурлар дагы бар балдар. И немецтер дагы бар биздин Кыргызстанда. Алардын баардыгы ынтымактуу жашашат экен. Кыргызстан балдар кандай өлкө? Биздин Кыргызстан тоолуу, токойлуу өлкө. Тоолору бийик, кооз. Көрдүңөрбү балдар? Биздин тоолорубуз кандай кооз.
Эми балдар, кроссвордту көрдүңөрбү? Бул кроссвордту өзүңөр которуп, орусчадан кыргызчага которуп, кроссвордту жазгыла, чечмелегиле балдар. Эми балдар, үйгө тапшырма. Бул ырды жаттап алгыла. О, мекен энем, жок экен сага тең. Арубак ардактап, сүйөмүн сени мен деген ыр экен, ребята. Выучите наизусть. Это домашнее задание. Ушуну менен кошумча сабагыбыз бүттү балдар. Саламатта калгыла.